Уолл-стритте мен үчен өлтүрдүм. Тамашаңыз ошондо эмне менен бүтөт? Тамаша жок. Бул тамаша эмес. Үч жигитти ошондо сиз өлтүрдүңүзбү? Чын эле айтып жатасызбы? Эмнеге сизге ишенишибиз керек? Жоготуума эч нерсе жок. Мен эч нерседен коркпойм. Менин жашоом бул өтө чоң комедия. Мага айтыңызчы, 3 кишини өлтүрүү бул сизге тамашабы? Ооба. Бул ката деп жүрүүдөн мен чарчадым. Комедия бул субъектүү нерсе, Мюррей. Муну баары билишет. Баарыңар. Ушунча көп нерсени билген система. Эмне өтөт, эмне өтпөйт, силер чечесиңер. Ошондой эле, эмне күлкүлүү, эмне жок, силер чечесиңер. Ошондой. Аны кетиргилечи. Анда эмесе менин оюм, менин түшүнүшүм боюнча, сиз кыймыл жараттыңыз. Белгилүү болгонду чечтиңиз. Болдучу, Мюррей. Мен эмне кыймыл жараткан клоунга окшошмунбу? Алар жаман киши болчу, ошондуктан өлтүрдүм. Акыркы учурда баары жаман боло алат. Ар бириңер жиндүү болуп кетишиңер мүмкүн. Кептин баары сиз жиндүү болгонуңуз үчүнбү? Өзүңүздү актап жатасызбы? Жок. Алар жашаш үчүн өтө начар ырдап жатышты. Эмне үчүн аларга бооруңар ооруп жатат? Эгер жолдо мен кулап өлүп калсам, жөн эле аттап өтмөксүңөр. Күндө жаныңардан өтөм. Бирок бирөөңөр да байкаган жоксуңар. Томас Уэйн калп эле ыйлап койду тиги балдар үчүн. Томас Уэйн менен маселеңиз барбы? Ооба, толтура. Көчөдө эмне болуп атканын сиз көрдүңүзбү, Мюррей? Сиз ушул студиядан чыгасызбы көчөгө? Ал жерде адамдар бири-бирине кыйкырып, айкырып жатышат. Эч кандай цивилизация жок. Эч ким бирөөнүн ордуна өзүнү кое албайт. Коюп көргөндө эмес. Ошондуктан Томас Уэйн мен сыяктууларды эстейт дейсизби? Алар өздөрүнөн тышкары башка бирөөнү ойлойт дейсиңерби? Алардын ою биз кечке унчукпай отура беребиз. Жаш балдарга окшоп. Биз көтөрүлүш жасай албайбыз. Эч качан. Бүттүңүзбү? Кечкиле наалый берет экенсиз, Артур. Тиги 3 жигитти өлтүргөндөрдү актап жаткан сыяктуу. Көпчүлүк кишилер бул дүйнөдө жаман эмес. Сиз жамансыз, Мюррей. Мен? Мен жаманмынбы? Эмне үчүн? Менин видеомду койдуңуз. Мени бул шоуга чакырдыңыз. Сиз үстүмөн күлөйүн деп чечтиңиз. Сиз башкаларга окшошсуз. Сен мен тууралуу эч нерсе билбейсиң. Карачы, сенин айыңан эмне болду? Эмне кылып салдың? Көчөдө башаламан. 2 полицейди өлтүрүп кетейин десе да сен күлүп жатасың. Күлө бер. Бүгүн киши өлтүрүү болсо, баары сен үчүн болот. Мен билем. Дагы бир тамаша айтып берейинби, Мюррей? Жок, тамашаңды эч ким укпайт. Эгер сен мага окшош кишини коомчулукта жалгыз калтырсаң, аны эч ким укпаса, таштандыдай көрсө эмне кыласыз? Полиция чакырчы, Джейн. Эмне аларыңды мен билем. Эккен нерсеңди аласың. Жакшы уктагыла. Эсиңерге тутуп койгула. Бул эскабарлар. Эң популярдуу теле алып баруучу Мюррей Франклин бүгүн өзүнүн эфиринде атып өлтүрүлдү. Франклин Джокер деп атап кеткен кишини полиция азырынча камады. I think with a society that abandons it.